Кетті Қарачы, жаман тепкілі отады. Дағы ділеу. Ооба, бар шақыршы Замир. Нөлеттің, жетпей атпай. Идиот. Қарачы, идиот. Машина айдап кетті. Башына тей отады Замир. Ә? Bir қара тауып тепкілеп баштады. Қой, шақырай милицияны. Кетпей атпай. Шақырат милиция. 02. 02-ге чалып атам, кетпей атпай. Вообще қылады бұл. Вообще зверке не. 102. 102. 102. Жоқ, 102. 102. Зарділе теп атам. Тепкіле атады, вообще тепкіле атады. Идиот. Сені сатпайды жерде. Кетмеңіз. Тач компания. Живая шоп. Бүгүн 14 августта Бишкектин Салиева жана Калинин көчөлөрүнүн кесилишинде автоунаа шоро сатып отурган сатуучуну сүзүп кетти. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Маалыматка ылайык сатуучу аял кишини тез жардам кызматы алып кеткен. Айрым маалыматта 2 унаа кагышып, кырсыктан жол четинде отурган сатуучу жабыркаган. Бишкекте агасын сабоого шектелип иниси кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык кечээ 13 август күнү болжол менен саат 18:40 102 кызматына кайыңды конушунда белгисиз бир адам бир жаранды сабап жатат деген маалымат түшкөн. Кайгылуу кызматынын кызматкерлери окуя болгон жерге келгенде 50 жаштагы жаран себепсиз сабалып, качып кеткен инисине карата чара көрүүнү суранган. Сабоого шектелип 34 жаштагы жаран кармалып, Свердлов райондук милициясынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Эске салсак, бу интернет тармагында эркек киши жерде жаткан адамды аяосуз сабап жаткан видеосу тараган. Булак элдик медиа. Катар менен аялдарын сабаган күйөөлөр кармалды. Кадамжай районунда жубайларына зомбулук көрсөткөн 2 адам кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда 29-30 июль күндөрү Кадамжай районунда 2 аял үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган. 29 июлда Кадамжай шаарынын тургуну балдар ойночу аянтчада аялын сөгүп, денесине залал келтирген. Натыйжада жабырлануучу жаракат алып, Кадамжай аймактык ооруканасына кайрылган. Ушундай эле факты 30 июлда Кадамжай районунун Кальмион айылында дагы катталган. Айылдын 36 жаштагы тургуну мас абалында өз аялын сабап, денесине залал келтирген. Катталган 2 окуя тең Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, жоруктар жөнүндө кодекстин 75-беренесине ылайык сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Кармалган күбөлөр Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, Кадамжай райондук соту тарабынан тергөө амалдары аяктаганга чейин башка жакка кетип калбоо боюнча тил кат алынды. Жабыр тарткан аялдарга соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Булак турмуш кечи. Балаң кызымды зордуктаптыр, сенден өч алам деген ата. Ушул жылдын 2 апрелинде таңкы саат 4 чамасында Каракөл шаарында 57 жаштагы аял зордукталган. Маалыматты Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тастыктап, кылмыш иш сотко өткөрүлүп берилгенин билдирди. Тергөө кызматынын маалыматына караганда 1963 жылы туулган киши эртең менен жабырлануучу аялдын үйүнө терезесиндеги темир торду бузуп кирген. Жабырлануучу үйүнүн залында жалгыз жаткандан пайдаланып, сенин балаң менин кызымды зордуктаптыр. Ошол себептен сенден өч алам деп коркутуп, кыйкырсаң ичиңе бычак сайып жиберем деп күч колдонуп зордуктап качып кеткен. Аталган факты боюнча ал кишинин үстүнөн Жазык кодексинин 161-беренесинин 1-бөлүгү менен кылмыш иш козголуп, материалдар сотко жиберилген. Соттук териштирүүдө жабырлануучу тосма арыз жазып берип, айыпталуучу экөө жарашып алышканы белгилүү болгон. Ошондуктан Каракөл шаардык сотунун 12 майдагы токтому менен айыпталуучу Жазык жоопкерчилигинен бошотулуп, кылмыш иш өндүрүштөн кыскарган. Булак турмуш кечи. Алмазбек Атамбаевди шаардык сот 11 жылга кести. Бүгүн 14 августта Бишкек шаардык соту мыйзамдагы ууру аталган Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча козголгон кылмыш иши боюнча мурунку президент Алмазбек Атамбаевге карата чечим чыгарды. Сот 1-инстанциядагы өкүмдү күчүндө калтырды. Буга чейин судья Эмилбек Кайыпов Атамбаевди Жазык кодексиндеги коррупция уюштуруу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 11 жыл 2 айга кесип, мамлекеттик сыйлыктарынан ажыраткан. Ал эми мурунку башкы прокурор Инзера Жолдубаева Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин
304 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча күнөөлүү деп таап 5 миллион сом айып салынды. Ошондой эле жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурунку кеңешчиси Калыбек Качканалиев күнөөлүү деп табылып 2 жылга эркинен ажыратуу менен чечим чыкты. Белгилеген жаза өтөлдү деп эсептелип, сот залынан бошотулду. Ал эми дарыгер Абдухалим Раимжанов жаза кодексиндеги 348 берене кылмышты жаап жашыруу боюнча күнөөлүү деп табылып, бирок кылмыштын мөөнөтү эскиргендиктен жаза белгиленген жок. Булак бара келди. Батукаевдин иши. Тергөө менен келишим түзгөндөр кандай жаза алды? Бишкектин 1-май райондук соту мыйзамдагы ууру аталган Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча козголгон кылмыш иши боюнча 10 адамга карата өкүм чыгарды. Бул тууралуу бүгүн 14 августта Аки пресс агенттигине көч түзүмдөрүндөгү булактар билдирди. Алардын баары буга чейин тергөө менен келишим түзгөн. Төмөнкү айыпталуучулар күнөөлүү деп табылып, 300 000 сомдон айып салынды. Мурунку вице-премьер-министр Шамил Атаханов, мурунку ички иштер министри Зарылбек Рысалиев, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын бөлүм башчысы Акылбек Асанов, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын дарыгери Фархат Аттаходжаев. Төмөнкү айыпталуучуларга 200 000 сомдон айып салынды. Лаборант Ирина Цопова, онколог Эмиль Макимбетов, өкмөттүн аппаратынын коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн мурунку башчысы Марат Бекенов, саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкери Канатбек Бектемиров, мурунку судья Жапар Эрматов, жактоочу Али Касымов. Булак бара келди. Бишкекте карызы бар 10 000 абоненттин жарыгы өчүрүлөт. Түндүк электр компаниясы 17-18 августта карызы бар 10 000 абоненттин жарыгын өчүрүүгө ниеттенүүдө. Компания 26 марттан тартып, өкмөттүн сунушу менен карызы бар абоненттерди өчүрүүнү 3 айга токтотконун түшүндүрдү. Бирок учурда почта бөлүмдөрүнүн баары штаттык режимде иштеп жаткандыктан түндүк электр мурдагы иш ыргагын калыбына келтирет. Электр кубатын өчүрүү аралыктан жүзөгө ашат. Бишкекте дароо 10 000 абонент өчүрүлгөн өчүрүү буга чейин катталган эмес. Булак аргумент кейж.